Бул Талас районунун Долонай өкмөтүнө караштуу Орто Арык айылындагы суу топтоочу жай 25 жылдан бери ичи лай кумга толуп калган. Бюджеттин аздыгына байланыштуу айыл өкмөтү көйгөйдү чече албай келген. Тазалоо иштерине быйыл райондун өнүктүрүү фондунан каражат бөлүнүп, жумуш башталды. Жергиликтүүлөрдүн айтымында суу топтоочу жай 200 гектар жерди суу менен камсыз кылат. Акыркы жолу 98-жылы Аристин программасы менен тазаланып туруп, ошондон бери тазаланган эмес. Андан быйыл Талас районунун өнүктүрүү фондунун жардамы менен 492 миң сом акча каражаты каралып, ага жалаңкы сыйым алдык. Жалпы райондогу айыл өкмөт техникалар да ашыга келди. Бир айдын тегер болуп калды, ортодо жана жамгырлар болуп калып, ошол учурда иштебей калдык. Негизги бир 10 күндөй иштедик да, ошонун үчүн тазалап, мынакей бир 1-2 күн ичинде бүтөбүз деген ойдо туруп атабыз. Жазгы сугатка даярдыкты күчөтүү аракеттери Талас районунун бардык аймагында жүрүп жатат. Учурда 3 айыл өкмөттө суу топтоочу жайлар толук тазаланып бүттү. Каражат райондун өнүктүрүү фондунан жумшалды. Бүгүнкү күндө Кара Суу айыл аймагында, Өмүралиев айыл аймагында, Долонай айыл аймагында ушундай тазаланып атат бул жерлер. Негизинен биз ушул райондук өнүктүрүү фонду тарабынан негизги басымды ирригацияга жумшап атабыз. Биз мүмкүн болушунча БСРлерди тазалап, анан ушул БСРлерден чыккан сууларды үнөмдүү, коромжусуз кылып туруп дыйканга жеткизип берүү үчүн баягы бетонировать этип, лотокторду басалдатабыз. Ал үчүн буюрса бизде каражат бар. Мурда ушундай суу топтоочу жайларды тазалоого атайын компанияларды жалдаган учурлар болгон. Анда иш чала бүтүп, акча каражаты дагы көп кеткендиктен быйыл район бийлиги ишти ашар жолу менен кылууда. Мындай аракет каражатты үнөмдөөгө жана ишти тез бүтүрүүгө өбөлгө болот. Биз ошону эске алып туруп, быйылкы жылы биз БСРлерге күйүүчү май жагын гана райондук фонддон каржылап атабыз, күйүүчү майдын. Ал эми техникалардын бардыгы болсо, биз райондун айыл аймактагы техникалардын бардыгын ашар жолу менен тазалап атабыз. Бул бир топ өзүнүн баягындай жеңил жагы болот экен, жумуштун жеңил жагы, каражаттагы үнөмдүү болот экен да. Белгилей кетсек, быйыл район аймагындагы дыйкандар кургак чыбыктан сугат мезгилинде кыйынчылыктарга туш болушкан. Мындан улам жергиликтүү бийлик жаздын камын кышта көрүп, даярдыктарды күчөтүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.